Президент Садыр Жапаров Германиянын федералдык канцлери Олаф Шолцтун чакыруусу менен Берлин шаарына иш сапары менен барды. Мамлекет башчынын учагы Берлин Бранденбург эл аралык аэропортуна конду. Президент Садыр Жапаров Берлин шаарында Германиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушту. Мамлекет башчысы жолугушууга келген мекендештерге ыраазычылык билдирип, иш сапарынын алкагында пландаштырылган иш-чараларга, ошондой эле өлкөдө жүргүзүлүп жаткан реформаларга кыскача токтолду. Берлиндин борборундагы Кыргызстандын элчилигинин аймагында орнотулган айкелдин маанисин белгилеп, Садыр Жапаров Улуу Манас эпосу кыргыз элинин жалпы тарыхын, каада салтын жана үрп-адаттарын камтыган тарыхый баа жеткис булагы болуп саналарын белгиледи. Президент Садыр Жапаров мекендештерге кайрылып, кыргызстандыктар Кыргызстан менен дайыма байланышта болуп, мекенине кошкон салымдарын мындан ары да уланта берерине ишеним артты. Өз кезегинде диаспоранын өкүлдөрү суроолорун берип, өлкөдөгү оң реформаларды, атап айтканда социалдык экономикалык тармактагы өзгөрүүлөрдү белгилешти. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим. Сиздер менен ушу Германия жергесинде жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Мына бүгүн ушул жерде ушул эмеге 2003 бекен 2004 бекен акыркы жолу келип, бир 10 чакты күн жүрүп кеттим эле ал убакта Апас Жумагулович посол эле өмүрбек чиркешевде болду. Анан ошондо ушул айтып эле ушуну Кыргызстандын менчиги кылып алдым. Кийин келечекте бул абдан баа болот, биздин Кыргызстандын менчиги болот деп ошо келатып ошол эсиме түштү да ушул анан кийин 20 жыл болуп калды почти. Анан мына өмүрбек чиркешевич бүгүн немени койгон экен, жаш манасчы деп эстелик. Баарын көрүп келатабыз. Бул деген биздин Кыргызстандын сыймыгы десек болот. Манас дегенде ар бириңиздердин дагы тили чыккан баладан баштап өзүнчө бир сезими болот да. Манас дегенде кыргыздын bir almaşkız, tavuğumuz bir eposu, bağlılığı ekenen dangazalap turат özü negize. Ошондуктан баягы баарыбыздын көкүрөгүбүздө Манастын руху бар, Манастын руху бар дегендей. Анан ушул эстеликти коюп, мен азыр өмүрбек чиркешевичке айттым. Мынакей Германия элине, немис туугандарга мына кыргыздардын ким экенин биле жүргүлө деп, рас коппойсуз ушунун баарын деп. Баягы QR код менен баарын кнопкасын басса тарыхын айтып берип аткан турбайбы? Бул абдан жакшы нерсе да, бул түбөлүктүү нерсе. Бул биздин эле күн менен бүтүп калбайт, ушул жерде дагы 100 жылдап турат. Эгерде дүйнөдө тынччылык болуп, ушу элчилигибиз аман эсен болсо, 100 жыл, 200 жыл дегенден кийин биздин балдар, небере чөбөрөлөрүбүздүн баары келип, ушу жерден маалымат алып турат. Биякта жашап атасыздар, 10 миңден ашыгыраак кыргыздар барсыздар мына Германияда. Менин билишимче бардыгыңардын орнуна чоңуңуздар бар. İşinizler var degende. Эгерде кыйналып атсаңыздар мына өмүрбек чиркешевичке посольствого келсеңиздер, кандай жардам керек болсо берет. Мамлекет тараптан керек болсо мамлекет тараптан беребиз. Кандай маселеңиздер болсо келсеңиздер. Сурооңуздар болсо жооп берейин. Assalamu alaikum. Sizni görgөнүнө кубанычтамын. Биз бул жакта баарыңыз өзүңүз көргөндөй эле алхамдулилlah, сиз кандай жумушубуз баардыгы дайгашылып, азыр аз телевизиондон жумушка орношуп калдык да. Бирок баарыбыздын эле кете турган бир максаттарыбыздын бири, мен эң башкысы эң чоң максатта келгем, ушул жактан бир нерсени көрүп, билип, ошону сен иншалла Кыргызстанга алып кетем деген максатта келгенбиз. Баардыгынын эле максаты ошондой болсо экен деп тилейт. Ошондой деп түшүнөм. Эң башкысы бизде бул жерден азыр мен чоң байкелер менен таанышып атам, башка элдер менен таанышып атам. Америкага кеткен, ошол жака кеткен, бул жактан да кеткен байкелер. Эң бир чоң бир бизнес идея менен баргысы келип атат. Мен да Кудайга шүгүр өзүмдүн бизнес идеяларым, өзүмдүн пландарым бар. Бирок ошол нерсеге мамлекет тараптан же болбосо бир кандай бир мүмкүнчүлүктөр именно ошол курулган бизнести защита кыла тургандай деңгээлде биз бир иш-чара болуп же бир ошондой бир сонун неме болсо бизге ошол жакшы болмок. Анткени биз бул жактан мен иштеп аткан акчамды баарын Кыргызстанга салам. Неге? Ошол Кыргызстандан барып бир той топур эле башка бир нерсе кетирбестен, чтобы ошол нерсени бир бизнес кылып тургузуп калайын деген ниеттерибиз менен келгенбиз да баарыбыз. Ошол нерсеге бир мамлекет тараптан көмүскө же болбосо бизнес идеяларга жерлерге мисалы колдоо болуп турган болсо,
артықшылықтарға соны болмақ. Сіздерде қандай? Тура айттыңыз, мына дүйнө жүзүндө жүргөн кыргыздардын 90% баары бир Кыргызстанга келет. Бир 10% эле отурукташып калышы мүмкүн, эми жаңы поколение. Калган сиздер окшогон, сизден жогоркулардын баардыгы келет, келип татат, биз жардам берип атабыз. Эгерде өзүң айткандай Америкадан же башка өлкөлөрдө жүргөндөр менен Кыргызстанга келип бизнес ачып, завод, фабрикаларды, производство кылабыз десеңер, 100% жардам беребиз. Мына биздин өзүбүздүн кыргыз бизнесмендер деле эмес, сыртта жүргөндөргө. Бардык чет өлкөдөн баргандарга дагы жардам берип атабыз. Бардыгына жардам беребиз. Инвесторлордун инвестициясын салган, өзүң айткан гарантты полностью мамлекет беребиз. Бир тыйынын арды бирөө тоноп албайт, тартып албайт дегендей бизнесиңер. Только реально салсаңар, салып иштетип кетсеңер, биз жардам беребиз. Мамлекет колунан келген жагынан мамлекет да жардам берет. Мына Германиядан ушу мен келгенден кумтөргө тапшырма бердим элем. Дөңгөлөктөрдү переработка кылган завод салган деп. Кумтөрдүн күчү менен деп. Мына немецтер менен биргелешип алып барып салып койду, Токмокто мына иштеп баштады. Жакында эле 1 ай, 3 ай болду ишке киргенде. Эми азыр баягыны реставрация кылып, анан жарабаган дөңгөлөктөрдү майдалап, жанагындай бүкүнгө айлантып, футболдук ойлолорго чачкандай кылды. Эми азыр дөңгөлөктүн өзүн чыгара турган заводду ошонун жанына куруп туруп чыгарабыз. То есть Орто Азияда эң уникалдуу завод болот ушул. Мына ушул сыяктуу технологияларды алып баргыла. Окуп атасыңар, билим алып атасыңар, завод, фабрикаларды иштеп, ошол жерден тажрыйба топтоп атасыңар, өзүңөр менен көрүп атасыңар. Ушуну бизге Кыргызстанда кылып койсо деле болот экен да деп. Инвесторлорду тапкыла, болбосо өзүңөр деле мындай чет өлкөдө байып калган кыргыздар да көп. Өзүңөр барып туруп ошо бияктын Германиянын технологиясын алып барсаңар, завод, фабрикалар салсаңар, колдон келишинче жардам берет. Эч кимге мындай бир тоскоолдук болбойт. Сиз дагы өзүңүздүн мамлекетке ишенсеңиз алып барыңыз. Кудай буйрса, мындан ары инвесторлорду биз катуу коргоп беребиз. Андан ары Садыр Жапаров Берлин шаарынын борборундагы Кыргызстандын элчилигинин аймагында орнотулган жаш манасчы Айкели менен таанышты. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев Айкел темирден жасалып кыргыз чеберлери тарабынан Кыргызстандын аймагында куюлганын айтып берди. Жаш манасчы кыргыз элинин улуттук жүзүн туюнтат. Ал элибиздин тарыхы менен салттарын чагылдырган кыргыздын салттуу кийимин кийип, башында ак калпагы бар. 10-12 жаштагы жигиттин жашы кыргыз элинин жаштыгын, рухун билдирет. Садыр Жапаров бул Айкелдин Кыргызстандын элчилигинде пайда болушун канааттануу менен белгилеп, жаш манасчы келбети элибиздин эркиндигин, энергиясын жана күчүн чагылдырып турарына токтолду. Манас биздин идеологиябыз. Анан бул Орхон Енисей тамгасы менен жазылган манасчы муундардын байланышы деген. Бул биздин 1000 жылдан мурун империясы, мамлекети болгон, өзүнүн алфавити болгон деп мындай байыркы мамлекетimiz бар екенін айтып атат. Бул жагында Кыргызстандын желеги бүгүнкү байыркы эл болгонубуз менен мамлекетimiz жаш, динамичный позада турат, энергия, стационарный келечегибиз бар деген идеяны бергибиз келди. Үч абзацтан айтып, манасчы жөнүндө, анан эстелик жөнүндө. Аягында бир 3 минут манас айтылат. Бул гарбат. Бул менен сайтка кирет, эрден видеону көрсө болот, Кыргызстан жөнүндө материалдарды көрсө болот. Манас, бакырдың манас сабыран, чакырдың арзак, биттің аразак. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Япониянын финансы министринин орун басары Масата Канда менен жолукту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар өз ара кызыкчылык туудурган бардык чөйрөлөрдө кызматташууну мындан ары кеңейтүү үчүн жогорку потенциалды белгилешти. Министрлер кабинетинин башчысы учурда өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн тездетүү боюнча бардык зарыл чаралар көрүлүп жатканын, ошондой эле жогорку технологияны өнүктүрүү тапшырмасы коюлганын, атаандаштыкка жөндөмдүү экспорттук тармакты өнүктүрүү, мамлекеттин экономикасын камсыз кылууда өнүктүрүүнүн экспорттук сырьёолорун түрүнөн индустриалдык инновациялык түрүнө өтүү милдети коюлганын белгиледи. Япониянын автомобиль чыгаруу, кеме куруу, курулуш жана металлургия, энергетика, робототехника жана тамак-аш өнөр жайы сыяктуу тармактарда лидер экенин эске алып, министрлер кабинетинин башчысы бул багытта кызматташууга кызыктар экенин билдирди.
Мындан тышкары ал Кыргызстандан кадрларды даярдоону жакшыртуу боюнча чараларды кароону сунуштады. Анын ичинде тилди окутуу жана япон эмгек рыногунун муктаждыктарына жооп берген кесип ээлерин үйрөтүү. Өз кезегинде Япониянын финансы министринин орун басары Масата Канда эки тарапты кызыктырган бардык долбоорлорду, анын ичинде жолугушуунун жүрүшүндө айтылган долбоорлорду колдоого даяр экенин билдирди. Акылбек Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Анте Гравени кабыл алды. Жолугушууда тараптар өлкөнүн сейсмологиялык коопсуздугун камсыздоо маселелерин талкуулады. Министрлер кабинетинин төрагасы бир катар өлкөлөрдө жер титирөөлөрдүн катастрофалык кесепеттери, техногендик процесстердин алдын алуу жана минималдаштыруу боюнча мамлекеттик чаралардын комплексин талап кылаарын белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле сейсмикалык долбоорлоо алдындагы изилдөөлөр боюнча өзүнчө илимий изилдөө иштерин жүргүзүү, ошондой эле учурдагы ченемдик укуктук жана техникалык базаны өркүндөтүү зарылдыгын белгиледи. Өз кезегинде Анте Граве өлкөнүн сейсмологиялык коопсуздугун камсыздоого багытталган долбоорлорду биргелешип ишке ашырууга даяр экенин билдирди жана бул жаатта Бириккен Улуттар Уюмунун түзүмдөрү 3 негизги туруктуу турак жай курууга, шаар курууга жана курулуп жаткан имараттарды пландаштырууга багытталганын белгиледи. Ал белгилегендей, мамлекеттик органдар менен биргеликте бул багыттар акыркы чакырыктарды жана тобокелдиктерди эске алуу менен деталдуу каралат.